Саламатсыздарбы, кыргызстандыктар? Кутман таң. Мен сиздерге кайрылуу жасагым келип турат. Анткени жакынкы арада Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кыргыз Республикасындагы Кытай элинин ыйгарым укуктуу элчиси Ди Девен деген аттуу мырза менен жолугушуп, ал Кытайдын элчиси биздин Кыргызстанга, кыргыз элине бекер вакцина бергени жатат, берем деп айтты деген сөз болду да. Ал эмне үчүн кытайлыктарга ишенишибиз керек? Кытайдын илгертен берки саясаты, политикасы бар. Эч кандай ок атпай, согуш кылбай туруп, бүт дүйнө жүзүн жебек менен муунтуп багынтып алам деген саясатын баардыгыбыз билебиз. Анан ошол Кытай мамлекети бир дагы элге, бир да мамлекетке жан дили менен чындап жардам бергенин эч ким көргөн эмес, эч ким көрбөйт дагы. Андыктан мен бардык бийлик өкүлдөрүнө кайрылат элем. Эмне үчүн Кытайдын вакцинасын алабыз деп жатасыздар? Эмне үчүн бай күнү депутаттардын алдында 3-күнү Пирамида каналынан түз эфирде депутаттардын алдына бардык министрлер келип суроолоруна жооп бергенде министр айтып жатат, марттын башында AstraZeneca деген вакцина келет сүйлөшүлдү, мартта вакцинация башталат деп атат. Ал AstraZeneca деген британско-шведский компаниядан чыккан вакцина экен, бирок ал AstraZeneca вакцинасына англиялыктардын өздөрү дагы толук изилденбеген вакцина деп каршы чыгып жатышат. Дүйнө жүзүндөгү адамдардын, дүйнө эли, бүт мамлекеттер Россия мамлекетинин Спутник деген вакцинасын сатып алып жатышат. Кээ бир мамлекеттер ошол Спутник вакцинациясын кандай жасала турган технологиясын сатып алышып, өз өлкөлөрүндө чыгара башташты. Анан Ванга аттуу көз ачык адамды бүт дүйнө эли билет. Ошол Ванганын айткандары бар. 2019-жылдары дүйнө жүзүндө чоң биологический согуш башталат. Ал жылдары дүйнө жүзүн вирус каптап, ошол вирустан Россия мамлекети гана туруштук берип, бүт дүйнө элин Россия мамлекети сактап калат. Россиядан чыккан дары гана ошол вируска туруштук бере алат деп айткан экен. Эми бүт дүйнө эли керек болсо 2 күн мурда конгресс болду. Всемирный конгрессте ЕАЭСтин жетекчиси ушу Россиянын Спутник вакцинасы абдан эффективдүүлүгүн, бардык вакциналардын арасынан абдан күчтүү эффективдүүлүгүн аныктады деп ошол ЕАЭСтин жетекчиси дагы дүйнө жүзүндө болгон конгрессте айтып жатат. Анан эмне үчүн биздин бийликтегилер кайдагы бир AstraZeneca деген Англиянын вакцинасын жана бекер берем деген Кытайдын вакцинасын алышы керек? Эмне үчүн изилденбеген, адам өмүрүнө коркунуч туудура турган вакцинаны алып келип биздин кыргыздын элине сайып испытания кылыш керек? Ушуну ойлонушса туура болот да. Мен бир чети ойлоп атам да, биздин бийлик башындагылар баягы көмгөн адатына салып, ушул вакцинадан дагы коррупциялык жолдор менен акча жасагылары келип жатабы деп. Анткени Кытайдан бекер келген вакцинаны дагы кыргыз элге заставить этип болсо дагы акчага саябыз деген жаман ойлору болушу мүмкүн. Ал эми AstraZeneca деген толук изилденбеген Англиядан келе турган вакцинаны дагы арзан алып келип биздин элге кымбат баага сайып испытания жасайбыз деген сасык ойлору болушу мүмкүн. Ошон үчүн туугандар, биз бийликтегилерге жапатырма каршы турушубуз керек. Бир гана Россия мамлекетинин Спутник вакцинасын алып келип бизге сайса, биз макул болушубуз керек. Ал жерде россиялыктардын билимдүүлүгүндө окумуштуулар айтып жатат, бизде бүт бардык ар бир адамга вакцинация сайылып жатат. Качан гана биздин Россия мамлекетинде адамдардын 70%ден ашык адамдары, пайыздан ашык адамы ушул Спутник вакцинациясы менен вакцинация кылынганда гана биз коронавирусту, COVID-19 толук жеңе алабыз деп жатышат. Келгиле туугандар, ушул видео менен
бөлүшүп баардык кайдыгер карабаган өзүбүздүн өмүрүбүзгө, өзүбүздүн бала бакырабыздын, неберелерибиздин, кыргыз элинин келечегине кайдыгер карабай ушул видеону бөлүштүрүп баардык элдерге талкуулап жеткирели, керек болсо ак үйдүн алдына барып чогулуп чоңдорубузга мындай требование коелу. Кандай дейсиздер, баарыңыздар бөлүшүңүздөр, туура көрсөңүздөр.